Анда аткаминерлер бул үчүн инвесторлор ГЭСти модернизациялоого 1,5 миллиард сом салат деп түшүндүрүшкөн. Айтымдарында камбар АТЭК берип жаткан 120 мегаваттын 30 кубаттуулугу аз трансформаторлор менен зымдардан улам азыр бекип турат. Инвесторлор ал жабдууларды кубаттууларына алмаштыргандан кийин тартыш болуп жаткан электр энергиясы өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык системасына агылат. Жумшак айтканда муну алдамчылык десек болот. Биринчиден, бюджетте азыр акча көп жана 1,5 миллиард сомду инвесторлору жок эле табууга болмок. Экинчиден, жакында эле мамлекеттин электр энергиясына майнинг иштетүүгө тыюу бар болчу. Үчүнчүдөн, МБТ стройдун энергетика тармагындагы алдамчылыктары менен белгилүү Бакиевдер кланына байланышы бар болуп чыкты. Төртүнчүдөн, ал бошотулган мегаваттын үзүрүн Кыргызстанда баары бир эч ким көрбөйт. Анткени инвестициялык макулдашуунун шартына ылайык майнерлер аларды 10 жыл бою өздөрү колдонуп, майнингден акча табышат.